Ажийини Назия Турдалиева көп жылдан бери Ногардан айылдык кеңешинин депутаты. Ал айыл эли үчүн бир катар демилгелүү иштерди жасап келет. Ыйкороз айында айылдагы мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаждыгы бар 2 үй бүлөгө заманбап шарты менен там салып берди. Ажийнинин айтымында турак үйлөрдү куруу үчүн жакындары жардам берип колдоо көрсөткөн. Элдин көйгөйүнү чечиш үчүн аракет кылып жардам бергим келет. Азыр мына 2020 жылда биздин машина Ногардан айылда 2 ден соолугу чектелген адамдар бар, биринчи, экинчи группадагы. Ошого бирге 2 комната, бирге 1 комната шарты менен салып, азыркы бүгүнкү күндө ошолорду тапшырып атам ээлеригечи. Элдерге да чоң рахмат. Жаңы үйлүү болгондордун бири Батма Турдалиева, 2 кыздын апасы, жалгыз бой эне. Учурда жаңы үйлүү болуп кубанып турган кези. Кайрымдуулук жасаган Назия Турдалиевага ыраазычылыгын билдирди. Алла Кудай үчүн мындай insanlarga Allah ыраазы болсун. Şu кыйналганымдан, окуна айылдан Нөгөрдөнгө көчүрүп келди. Мен азыр сүйүнүп атам бул үйдө. Депутат Назия Турдалиева мындан сырткары айыл эли үчүн бир топ демилгелүү иштерди жасап келет. Айта кетсек, айылдагы таза суу көйгөйүн чечүүгө да жетишкен. Жайлоодон булактын суусун тарттырып келип, айыл элин суу менен камсыз кылган. Назия карындашыбыз Абдараз жайлоосунан мындайча айтканда аралыгы 50 турбада булактын суусун тартып келип, бул жерге биздин элибизге, Халмен айыл аймагында жашаган тургундарга, андан сырткары мына Алга, Таргой ушул жактан келип, мына Халмен базарына келген жолоочулар да келип ушул Абдараздын суусунан келип турат, ичип, неме кылышып кетип атат. Бул жерде Назиянын кылган кызматтарыны аябай мындайча айтканда сооптуу иштерди көп кылып атат. Муктаждарга салынган 2 турак үй толук шарты менен, бири 2 бөлмөлүү болсо, экинчиси 1 бөлмөдөн турат. Үйлөрдү тапшыруу аземи салтанаттуу белгиленип, анда Назия Турдалиева тарабынан айыл элине ооз ачар уюштурулду. Мадина Есенова, Ислам Толбаев, Алтын бешик жаңылыктары. Биздин кыргыздын улуктары